бүгүнкү мекенин менден башталат аттуу жаштар форумунун катышуучулары, урматтуу эжелер, агайлар, урматтуу окуучулар, бүгүнкү форумга куш келипсиздер. Бүгүн биздин бул форумубуз Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан колдоолуп өткөрүлүп жатат. Максаты 9 ай мөкөттө жайгашкан жаштардын башын бириктирип, ынтымак аян жасайт. Анда мына ошол мекенин менден башталат жаштар форумунун ачып берүү үчүн алгачкы сөз Бакай Ата райондук маданият бөлүмүнүн башчысы Төлөбаев Мусулманкул Дилдебековичке беребиз. Дагы бир ирет саламатсыздарбы, урматтуу чакырылган коноктор жана жаштар. Мына бүгүн биз күткөн күн бүгүнкү күнгө туш болуп атат. Жана Азамат айтты, ошол өзүңүздөр билесиздер, быйылкы жылы август айында президентибиз Садыр Жапаров ушу жаштар саясатын бир колдоо максатында, ушул жаштардын бир өздөрүнүн бир эл арасында алып чыга турган бир жөндөмдүүлүгүн көтөрүү максатында эң жакшы бир мыйзам кабыл алынган, мына ошодон бери жакшы иштер жүрүп жатат. Өзүбүздүн план ишибизди 24-жылга баштап алсак, андан ары дагы ушул жаштардын ийгилиги менен жакшы жумуштар болот дейт. Аны эсе мен бүгүнкү форумду ачык деп жарыялайм. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп келатат. Аны ошо моюнга алабыз, сүйүнөбүз, кубанабыз. Анан мен эколог катары айтайын дегеним, Кыргызстанда бүгүнкү күндө эгерде аракет кылсак, ошол экология тармагында, климат деп айтылат, жана туризм тармагында өтө көп мындай эл аралык фонддордон келген каражаттар бар да. Эми үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн аракет кылыш керек. Ким аракет кылат? Ошол жаштардан чыгып, долбоорлорду жазып, ошол долбоорлорду ушул өзүбүз жака тартуу. Бүгүнкү күндө ушул жаштардын арасынан мындай бир демилгелүү балдар, кыздар чыгып, мен долбоор жазат элем. Ошону жардам бериңиздер десе, мисалы мен Мурас кыймылы деген дагы коомдук уюмубуз бар. Ошол дагы жетектеп турам, аксакал болуп.